Салам достор, биздин каналыбызга кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен аябай таандуу, жумшак жана пышный болгон булочка жасайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, видеону соңуна чейин көрүңүздөр. Эң алгач идишке 250 мл жылуу сүт куябыз. Андан соң 1 чай кашык туз, 50 грамм кумшекер жана 10 грамм дрожжи салып жакшылап аралаштырабыз. Аралаштырып бүткөн соң 2 жумуртканы чагып салабыз. Андан соң 70 мл өсүмдүк майын муздак эле салып жакшылап аралаштырабыз баарын. 600 грамм унду азыздан ээлеп камыр жасашты баштайбыз. Камырыбыз булочканын камыры негизинен жумшак болушу керек. Мына көрүп турганыңыздардай эле жумшак камыр жасап алдым. Эми камырыбызды 45 мүнөткө тыныктырып коебуз. Мына көрүп турганыңыздардай эле 45 мүнөт тыныктырып алдым. Аябай жакшы көтөрүлдү. Эми камырды түшүрүп бөлүкчөлөргө бөлөбүз. Менде 12 дана булочка чыкты ушул рецепт менен. Жакшылап тегеректеп алабыз. Калгандары катып калбаш үчүн үстүн жаап койдум. Астына кичине ун сээп жайышты баштайбыз. Өтө эле жука кылып жаюунун кажети жок. Жайып алган камырыбыздын үстүнө эритип алынган сливочный маслону коштум 1 чай кашыкта жана 1 чай кашыкта кумшекерди коштум. Жана ороп алабыз. Жалпысынан менде 50 грамм кумшекер жана 50 грамм сливочный масло кетти 12 дана булочкага. Ороп алган соң четтерин бириктирип коебуз. Бизедогудай кылып жасайбыз. Эми акырында бычак менен кесип коебуз. Калгандарын да ушинтип жасап алабыз. Мен үстүнө сүрткөнгө 1 жумуртканы жакшылап аралаштырып алдым. Үстүнө сүртүп чыгабыз. Эми 180 градуста 20-25 мүнөттө бышырып алабыз. Мына биздин таттуу булочкаларыбыз бышып чыкты. Аябай таандуу болду. Ичин да көрсөтүп өтөм. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Каналыбызга катталыңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.